Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн барыңыздар эле билген Мады тарапта жайгашкан Башбулак айылынан сатыла турган өтө сонун ремонт болгон даяр 4 бөлмөлүү үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жагат. Сырты ичи сонун болуп жасалган туугандар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен турган жерге келиш үчүн сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Мады тарапта жайгашкан Башбулак айылына киресиздер. Башбулактын мынал жерде мектеби, айыл өкмөтү бар, бала бакчасы бар. Андан өткөнүңүздөрдө мынал жерде заправкасы бар туугандар, сары заправка. Ошол заправкадан бир аз эле бул жака өтсөңүздөр, сол тарапта мынал жерде аялдама жайгашкан. Ушул аялдаманын жанындагы сол тараптагы көчөгө кирип, аралап бир 400 метр жүрүп барсаңыздар, сатылуучу үйүбүз где-то мынал жерде жайгашкан. Жакында эле туугандар, бир 400 же 500 метр киресиздер. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Ориентирде сиздер мына ушул эки толук курулушу бүтө элек эки үй алсаңыздар болот. Ушул эки үйдүн эле жанында сатыла турган даяр үйүбүз жайгашкан. Даяр үй туугандар, келесиздер, жашайсыздар, эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Сырткы фасадтары дагы жасалган, ремонттору дагы өтө сонун. Азыр көргөзүп берем. Центральный жолго деле жакын туугандар. Кийин келгениңиздерде көрөсүздөр. Мына ушундай туугандар. Анан бул жер ошондо Башбулак Өжөр айылы деп коет, жаңы конуш. Бул жерде туугандар үйлөрдүн саны өтө көбөйүп кеткен. Неге көбөйүп кеткен дей турган болсоңуздар, бул жердин жери тегиз туугандар. До конца барып көрө турган болсоңуздар, жери тегиз. Ошол себептен үйлөр түшүп атат. Өзүнчө бир жаңы сонун айылга айланып аткан учуру. Андыктан ала турган болсоңуздар, өкүнбөйсүздөр, келечеги бар жер. Мына ушундай үйлөрдүн саны дагы өтө көп. Бул жакта үйлөр өтө көп туугандар, кийин келгениңиздерде көрөсүздөр. Мына ушул үй сатышка чыкты, даяр үй. Салынганына 1 жыл болуптур, жаңы үйлөрдүн бири. Жери 5 соток, жери тегиз, чек аралары такталган, эң негизгиси кызыл китеби бар. Закон түрүндө өткөрүп берем деп атат ээси. Условияларына келе турган болсок, туугандар, бул жерде суу бар, анан мындай свет дагы бар. Суу каерде бар дей турган болсоңуздар, мынакей, көрүп атасыздарбы? Мына жерде турат кудугу, мына жерде кранты деле бар экен, суу чыгат туугандар. Анан бул жакта болсо сырткы ажатканасы, мына жерде болсо септиги дагы бар туугандар. Бул жагы болсо бак болуп каткан, көчөттөрүн түрлөрү эгилген. Эми булар деле 2-3 жылда чоңоюп, өзүнчө үйдүн алдына көрүп берип калат, Кудай буйруса. Мына ушундай туугандар. Үй жыш жайгашкан жерде ушул үй сатылат туугандар. Анан көрүп атасыздарбы, үйдүн алдына дагы шагылдарды төшөп коюптур. Кийин келгениңиздерде көрөсүздөр. Мына крант бар туугандар, суу чыгат, запасной кудугу деле бар экен. Мына бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, 4 бөлмөлүү үй, даяр, келип эле жашай бересиздер. Эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Узун турасы 9/10. Чердактары бар экен, mooрлору даяр экен, суу түтүкчөлөрү жасалган, сырткы фасады дагы колдон келишинче жасалыптыр. Траверчин мындай айтканда. Анан тепкичинен чыгып, бурон эшикти ачып, үйдүн ичине киресиздер. Киргениңиздерде ушундай прихожка, өтө сонун ремонт. Караңыздар. Отопленияны батарейкалары бар туугандар. Автомат бар, люстралар орнотулган. Потолоктор натяжной. Мен болсо оң жактан баштай берейин. Бул биринчи бөлмөбүз болуп калат. Мына караңыздар, сонун. Отопленияны батарейкалар бар, айнек терезелер пластик. Мына занёскалар бар экен. Келесиздер, жашайсыздар туугандар. Анан сатып аткан себебин айтып өттүм. Шартка байланыштуу гана сатка коюлуптур. Негизи бул үйдүн салынганына 1 жыл гана болгон, бардыгы жаңы. Так, биринчи бөлмөсүн көргөзүп бердим. Хай-тек стилиндеги эшиктер, бул жагы болсо дагы бир бөлмөсү, спальня кылып аласыздар кийин. Потолоктору натяжной экен. Караңыздар, сонун. Асты ламинат туугандар. Так. Бул жагы болсо 3-чү бөлмөсү. Буюмтайымдарды көрүп атасыздар туугандар. Эми келишим түрдө деп атат, бирок көп эле буюмтайымдарын менимче алып кетет. Ремонттору жакшы. Занёскалар дагы сонун экен, көрүп атасыздарбы? Үйдү кыйла ачат экен. Бул жака кийимиңиздерди илесиздер, ылдый тарабына бут кийимиңиздерди коюп коесуздар. Бул жагы болсо жеңелерибиздин офиси, кухня туугандар. Печка бар, тамагыңыздарды ушул жерде кыласыздар. Паровой отоплениянын батарейкалары бардык бөлмөлөргө кеткен. Кийин үйдү жөн эле оңой эле жылытып аласыздар туугандар. Так. Кухня туугандар.
Көрдүңүздөр, мына ушундай. Анан мына санузели бар, санузелин көргөзөйүн. Анан сыртка чыгып баасын айтам туугандар. Раковина, күзгү, аристон, душевой кабина бардыгы бар албетте эле. Ремонту сонун туугандар. Сырты дагы, ичи дагы сонун. Болгону забор менен тосуп алсаңыздар эле өтө сонун болуп калат. Аны айтып өттүм, мына кранты бар экен, кудугу бар экен. Бул жакта сыртка ажатканасы бар. Анан местный септиги дагы бар. Көргөздүм. Мына туугандар. Анан үйдүн чек арасы ажаткананын бери жагы болуп калат. Ажаткананын бери жагы, мына жерде ажаткана турат го, ошонун бери жагы болуп калат. Анан мына үйдүн артында дагы место калтырылган дейт. Эми тууган Башбулактын центрине пешком чыгып бара турган болсоңуздар, мектеп, бала бакча, мечит, айыл өкмөт маршруттук каттам бардыгы бар. Сонун жер туугандар.